кыска максаттарды коюп алат экен. Ийгиликтүү болуш үчүн кандай иштерди кылыш керек? Ийгиликтүү адамды акча ээрчийт дейт да. Ийгиликтүү адам болуш үчүнчү жакшы секрет сөз айтайын да. Акчанын артынан эмес, акча биздин артыбыздан ээрчи турган деңгээлге келишибиз керек. Баланча айфон көтөрүп калыпты, айфон алып алыпты дегенче гана ошо айфондун пайдасын алат. Келечекте адамдын ким болушун, кандай адам болушун көргүм келип атат да. Жашайбыздын тарыхтагы изин алса, ташты талкан кыла бер сапарында темир кескен мокобоз изин бар да дейт. Рахмат баарыңыздарга. Сервис, плюс профессия, жана талант жарнама каналынын негиздөөчүсү, жекешкер Жомарт Асанкадыров барыбызды сапар берүүчү чакырабыз. Жеке бренд адамдык сапат темасында презентация. Ассаламу алейкум баарыңыздарга. Урматтуу ушул бүгүнкү залдын катышуучулары жана таласыбыздын, Кыргызстаныбыздын келечеги болгон студенттерге, жаштарга баарыңыздарга Аллахын саламы болсун. Сиздер менен баарлашып турганыма кубанычтамын. Жакшы кеп бар эмеспи? Ашыкча кеңеш жолтоо болбойт деген. Ансагандай мен өзүмдүн жашоомдогу жеке тажрыйбам менен, ой пикирим менен, кеп кеңешим. Адам баласында ушундай сапат бар экен да. Бир нерсени кылгандан кийин анан өкүнөт экенбиз да, түштөн кийин өкүнөт экенбиз да. Мындай кылсам болмок экен, муну айтпай эле койсом болмок экен, муну кылбай эле койсом болмок экен деп, ошо баягы бүткөндөн кийин өкүнөт экенбиз да. Ушуну мен аябай ойлонуп келем да. Бизге ушундай бир кеңеш айткан адамдар болгон эмеспи, же кеңеш сураган эмеспизби, же болбосо мындай бир кеңеш айтып атса да маани берген эмеспизби? Сиздерде кандай билбейм, бирок мен баягы тарыхымда жашоомдон карасам, мындай көп өкүнүп келем да. Мисал айтсам, мектеп кезде 11 жыл убактымды мындай текке кетиргеним аябай өкүнөм да. Окат аш менен ишим жок, жумуш иш менен ишим жок. Бул жакта ата-энең урушуп атат, оку деп, бул жакта мугалимдер канча убактын бөлүп оку деп канча деген кызыктуу темаларды, программаларды үйрөтөт, бирок оюн күлкү менен алек болуп эле, баягы тентектик кылып эле баягы 11 классты бүтүрүп койгонума мен өкүнөм да. Ошол кезде окуй турган кезде эле мугалимдердин тилин таап, мугалимдерге жакшы мамиле кылып, жакшы деген канча деген кызыктуу программалар бар. Окуп ошол мектептин президенти боло алсам деле болмок экен деп өкүнөм да. Андан кийин студент болдук. Диплом алгандан кийин деле карасам ошондой эле тема экен да. Ошо өзүмдүн баягы спесиңе тиешелүү канча деген кызыктуу сабактар өткөн, ошого деле маани бербептирмин мисалы да. Андан кийин баягы жаштык, оюн зоок, ойнош керек, баягы биз ушул сөздү карап алган экенбиз да. Жаш кезде ойнош керек, күлүш керек деп отуруп эле канча деген жеке кадырыбызга доо кеткен учурлар көп болот экен да. Ошондой болуп канча ден соолукту кетирип, ойноп күлүп жүрүп, канча деген баягы тууган урукка, кошуна болгонго, үй бүлөгө канча деген сыйлар кетип калган убактылар болду да. Эми баягы кыргызда сөз бар да, жакшы болуш аста-аста. Эми ошолордун баарын кайра жууп, кошуналарымдын, туугандарымдын ишеничине кириш үчүн канча деген убакытты талап кылат экен да. Анан мен сиздерге айтар кеңешим, азыр мен ушундай окуучуларды көрсөм, студенттерди көрсөм, аябай суктанам да. Мени кайра бир 8 класска, 9 класска бир апарып койгондо кандай болот эле жашоом депчи. Сиздердин азыр мынакей илим ала турган, өсө турган убактыңар. Баягы илим десе эле өзүбүздүн баягы кесиптик илимди эле түшүнүп алат экенбиз да, илим депчи. Мисалы канча деген азыр өнү өсө турган илимдерди үйрөнүш керек да. Мисалы өзүбүздүн кесиптик илимден тышкары дагы эртең кааласак да, каалабасак да турмуш күтүп турат биздичи. Ошол мисалы бала тарбиялоо илимин азыр даяр туруш керек да, үйрөнүп алып. Бүгүн жашоодо глобалдык проблема көрүп атасыздар, бала тарбиялоо жагынан чоң аксап атабыз да. Мен айтат элем, бүгүн баланы тарбиялабаш керек. Бүгүн ата-энени тарбиялай турган заман да. Ата-эне бүгүн балалуу болгонго даяр болбой барып эле баягы балалуу болуп турмушка кирип кетип атат да. Азыр өсүп окуп калбай турган болсок, азыр үйрөнүп калбай турган болсок, эртең бизди турмуш деген мугалим окутат да. Турмуштун мугалими менен биздин мугалимибизди, эжебизди, ата-энебизди эркелетип окутпайт. Менен бизди мындай башка чагып эле окутат да. Ошондо баягы кыйналып калбай, кээ бирлер көтөрүп кетет турмуштун окуусуна, кээ бирлер сынып калып аткан ошондон да. Ошон үчүн мен ушу жаштарга айтар кеңешим, азыр мынакей аял эртең кыздар турмушка чыгасыздар, күйөөгө кылган кандай милдеттерин, эркектердин аялга кылган милдеттерин, баланы кантип тарбиялайм,
кыскасын айтканда канча деген мындай бир азыр сиздердин убактыңыздар отурасыңыздар аябай мындай бир мээңиздер ушунчалык көп нерсени талап кылып турган убакта үйүңүздөр кыйнабай сиздерди эмнеге иштебей атасың, эмнеге акча таппай атасың депчи баардык эле акчасын төлөп берип оку деп эмне кылып атат, сиздерди бир мындай бир окуунун мекенинде да эртең иштегенге деле жетишесиздер. Ошо иштен да тажап бүгүн көрүп атабыз да, иш менен алек болуп турмушка кирип кеткенден кийин ошо окуган убакыт таппай жүргөн ишкерлерди, адамдарды көрөбүз да. Окуп алыш керек эле, бир өсүп алсам болот эле, онлайн сабакка катышып мындай бир тренингтерге катышып алсам болот эле деп, аны окуйм десе бияктагы турмуш тиричилик менен алек болуп канча деген окуй албай, ошентип бүгүн турмушубуз өтүп кетпесин да. Азыр сиздер эң колуңуздар бош, илимге өзүңүздөрдү арнап, анан эртең турмушка даяр болуп кириш керек да. Мисалы сен чемпион боло турган болсоң, баягы даярданып, андан кийин матка чыгат да соревнованияга. Ошол сыяктуу сиздерди көрөм да. Азыр бир турмушка даярданып кала турган, машыгып кала турган, окуп, өнүп, өсө кала турган убакта куракта жүрүп атасыздар да. Максат койгондон дагы бир көбүнчө бир каталарды кетирет экенбиз да. Кыска баягы максаттарды коюп алат экенбиз да. Окуучу айтат экен да, эптеп бир мектепти бүтүп алсам анан жогорку окуу жайга тапшырат элем депчи. Ал студент айтат экен, эптеп бир диплом алып алсам, жакшы айлыкка кирсем депчи. Анан бир машина алып алсам, үй болсо деп кыскасы бир кыска максаттар менен эле ушинтип бир кадам таштап убактыбызды өткөрүп алат экенбиз да. Ошол баардыгы ниеттен экен да, кеңдер баардыгы бир ниет кылайлычы, бир жашоодо бир чоң максатты койсок, ошо көп нерсени камтыган максаттарды бир ниет кылайлы да. Мисалы кандай максаттар? Аллах Таала Куранда айтат да, мен кылган жакшылыгымды силер санап бүтө албайсыңар дейт да. Аллах Таала ушунча жакшылык неаматын көрүп атабыз. Мен ушундай адам болоюн жашоодо. Мен Аллах Тааланы ыраазы кылган инсан болоюн депчи. Андан кийинки максаттарыбыз, мен ата-энем мени көргөндө кубана турган инсан болоюн деп максат кылайын да. Ата-энебиз менен бизди көргөндө ушу баланы эмне кылсам экен я, канче ушу баланы бага ачылат я, канче эмне деп бизди көрүп ата-энебиз башын ырчып кейип тура турган инсан болуп калбайлы да. Андан кийин кандай болойлу? Сиз менен биз ушундай ниет кылып максат коелу. Мен менен бир туугандарым мактанган инсан болоюн деп ниет кылайлы да. Аялым мен менен назданган, балдарым сыймыктанган, кошуна мени урматтаган, тууган уругума күч болгон, мамлекет мага эмес, мен мамлекетиме кандай салым кошо алам деген бир чоң ниеттерди кылайлы да. Ошого жараша сиз менен бизге Аллах Таала эмне кылат? Ошондой ниетке жараша мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет да. Аллах Таала караңдар, сиз менен биздин мээбизди кандай кылып жаратып койгон да. Канча деген миллиард нейрондар иштеп атат да. Мисалы карасаңыздар, баарыбыздын колубузда телефон бар да. Ошол телефондорду мисалы iPhone деп коелу, кээ бирлер эмнеге эле пайдаланат? Бири связьга пайдаланат, брендке пайдаланат. Баланча iPhone көтөрүп калыптыр, iPhone алып алыптыр дегенче гана ошол iPhone'дун пайдасын алат да. Бирөөлөр баягы сүрөткө жакшы тартат, видеого жакшы тартат деп эмне кылат? Ошону эле пайдаланат да. Кейбіреулерді қарасаңыздар, мисалы iPhone ішінде қанша деген опциялар бар да, қаншалық деңгейде пайдаланып, не қылып атат, ал iPhone-ның пайдасын көріп атат да. Бүгін біздің башыбызда, мейбізде ушундай да. Барыбыздыкы окшош мисалы турабы. Мисалы Илон Масктыкы эки баш эмес да мындай жүргөн турабы. Же болбосо бир 4 көзү же 6 колу бар эмес да. Сиз менен биздей адам, ар бир адамдыкы ниетине жараша өзүнүн баягы мээсин жана телефон колдонгончолук гана эле колдонуп кетип баратабыз да. Ошон үчүн кеңдер бир ниеттерди бир мындай бир чоң коюп, убактыбыздын баарын бир туура пайдалана турган болсок, Кудай буюрса көптөгөн ийгиликтерге жетебиз да. Баарыбыз ийгиликтүү адам болушту каалайбыз да. Суроо берейин да, ийгиликтүү болуш үчүн кандай иштерди кылыш керек? Мисалы, баарыбыз каалайбыз да ийгиликтүү болушту. Бул жакта айтат да, азыр чакан белектерибиз бар дейт. Азыр ким ошол бир менин суроомо жакыныраак жооп бере турган болсо, ошого приз беребиз дейт да. Бир жооп берип койсоңуздар, кимди жакындайт көрөйлү. Ийгиликтүү болушту каалайбыз. Ошол ийгиликтүү болуш үчүн эмне кылыш керек да? Аракет дагы. Кайталап коебуз.
Рахмат. Дагы барбы? Дагы кимде кандай ой бар, айтып кое бериңиздер. Китеп окуш керек. Дагы? Рахмат. Ниет таңдаш керек. Рахмат. Рахмат. Мындай баарыңыздардыки эле мындай бир жакындады. Бирок негизинен бир айтайын да, ийгиликтүү адам болуш үчүнчү бир жакшы секрет сырды айтайын да, ийгиликтүү адамдардын адатын кылыш керек да. Мисалы, спортсмен болуп бир чемпион болоюн дедиңиз да. Эми ошол мындай жатып алып эле кыялданып бербейсиң да, туурабы? Мен чемпион болоюн депчи. Ал чемпиондор эмне иш кылып атат? Чемпиондорду карасаңыздар, талыкпаган эмгектин артында, талыкпаган тренировкалардын артында, талыкпаган канча деген мээнеттердин артынан барып анан баягы чемпион болуп атат да. Ошондой сиз менен бир жатып алып, мен бир ийгиликтүү болоюнчу дей турган болсок барбы, сиз менен бир ийгилик келип калбайт да. Ийгиликтүү адамдардын адаттарын карайлы. Ошо баарыңыздар айтып кеткен ичинде баары бар да. Баягы бир нерсени аягына чыгарыш керек, баягы китеп окуш керек, селге жетиш керек, максатты аягына чейин кууш керек. Ошентип сиз менен эмне алышыбыз керек? Ийгиликтүү адамдардын адаттарын көбүрөөк издейли да. Качан сиз менен биз эгер ийгиликтүү адамга айланып ала турган болсок барбы, жакшы сөз бар. Ийгиликтүү адамды акча ээрчийт да. Баарыбыз бир акчанын артынан эмес, акча биздин артыбыздан ээрчий турган деңгээлге келишибиз керек да. Неге анткени ийгиликтүү адамдарда китептер бар, изилдеңиздер канча деген ушундай жакшы сапаттары бар да. Сүйлөдө сөзүнө турат, жоопкерчиликти такат карат, максатына жеткен аракетин кылат, бир ишти баштан аягына чейин чыгарат, максатына жетет. Кыскасы, ийгиликтүү адамдарда көптөгөн билинбеген ошондой өзүнүн сапаттары бар да. Ошол сапаттарын карап, айлана чөйрөбүздү карайлы. Ийгиликтүү адамдардын адаттарын карасаңыздар, убактыларын текке кетире бербейт жөн элечи. Жанында айлана чөйрөлөрүн карайт, кандай адамдар менен жүрүп атат, келечекте адамдын ким болушун, кандай адам болушун көргүң келип атат да. Өзүңдүн келечекте ким болушун көргүң келип атса, ошол нерселерди кара дейт. Биринчиси кайсы? Сен эмне менен алек болуп атасың? Эмне окуп атасың? Мисалы, эмне китеп окуп атасың? Же болбосо бүгүнкү күндө телефонду коелу да, көбүнчө баягы телефон окуп атпайбы, китеп окубайчы. Телефондон карап алып оюн ойноп отурган болсоң, бир сериалдарды көрүп отурган болсоң, мисалы да. Жана кимдер менен жүрүп атасың? Айлана чөйрөң жана максатың дагы ошондо мотивация алып келем. Сиздерге да бир мотивация болот деген үмүттөнүн. Ооздон оомат кетет, эгиңде тиш калбаса. Кылычтын сыны кетет, кырында мийиз калбаса. Адам болуп жашаганда эмне пайда, кылган жакшы артыңдан ийиз калбаса. Сен өлбөйсүң, артыңдан ишиң калса. Сен жашайсың, тарыхта изиң калса. Ташты талкан кыла бер сапарында, темир кескен мокобоз мийизиң бар да дейт. Рахмат баарыңыздарга. Чоңгон жооптон иликтеп турабыз. Сизге да сертификат берген. Сертификат тапшыруучу Талас Ж бизнес ассоциациясынын жетекчиси Досалиев Талант агабызды чакырабыз. Жомарт байке жөнүндө бир кичине сөз кыла турган болсок, Жомарт байке бизде ошо Талас Жыянын биздин мүчөбүз, андан тышкары биздин регионалдык кеңештин мүчөсү, ошо Таластагы ишкерлердин башын бириктирип, аларда кандай бир көйгөйлөр, маселелер болсо, ушул Жомарт байкелер аркылуу акылдашып, кеңешип, маселелерди чечип алабыз. Анан ушундай